Саламатсыздар, урматтуу Субспредел медиа порталынын көрүүчүлөр, азыр биз сот Бишкек шаар сотундабыз. Ал биз жабырлануучуларды жана анын жактоочуларын тартууга уруксат берилди. Мына өзүңүздөр көрүп атасыз. Азыр Айда Исакова баласы менен сотко келди. Айдажы, уруксатпы? Азыр председательствующий келет. Мы подготовку только делаем. Вот она, он председательствующий придет, она не ветербейт, а сейчас бяк сторона. Азыр тактоолуп атат. Экинчи тараптан дагы адвокаттардын Байке лучше. Байке бияқта жатат. Айтып атат да сен, баштап атат да. Конфликт бар. Тартпай элем. Мен эчкимди тарткан жокмун. Бияқта эле тарттым. Судьяны тарткан жок, бул тарап тарткан жокмун. Я не превышаю. Процесс башталды. Силер деле тартпай эле. Башталды. Тартып өстүнө судья айтып атат, эми сиздер чечпейсиз койгонбуз. Мына келип туруп туруңуздарчы бирөөңүздөр. Мен бияқта эле. Мына адвокат тартабыз, бияқта тартабыз болду. Азыр коомдо резонанс болуп атат. Бүт баары чыгарып атат. Бизге да кызык да. Кандай болуп атасыз? Кандайсыз Айдажы? Кандай көз жарып алдыңыз? Балаңыз жакшы оорубай элеби? Кандай алап калды сизде? Атын ким койдуңуздар? Мен прямой чыкпайчы. Кармоочу жайыңыздар алап калды жакшы элеби баары? Айдажы. Айдажы. Баары жакшы, шарттар баары түзүлдү. Мына азыр ошо камакта жатабыз, коомдо резонанс болуп жаткан Айда Исакова жана жактоочулары канат жактоочу катары алакал боюнча комментарий кылсаңыз. Ну, көрүп атасыңар, бала мына бала содержится в тюрьме, бала да эмне күнөө деген сөз. Сот ушунун баарын камакка алардын астында булар бул түшүнгөн жок. Приговорду биз оспаривать этип аткан жери жок. В части назначенного наказания. Биз деген айтып атабыз. Балага карата семейный кодекс исполнения жагынан жүрүш керек. А муну судья жасаган жок. Судья жасабай туруп мүмкүн ушундай болот. Айдеге? Процесс башталды эмес. Сот курсалганча кайра алып кетти. Катуу командир болдуң окшойт, Я эми. Катуу командир болдуң окшойт, Азыр экинчи тараптын жактоочулар келгилерине байланыштуу. Азыр 15 мүнөттөн кийин сот процесс башталат. Ага чейин биз дагы күтүп турабыз да. Замир Байке да жактоочу. Замир Байке биз Сен тада мындай кылбайсың. Сен мага телефон жагдай кандай болуп атат? Замир Байке комментарий берип кетесизби? Мына бүгүн соттук отурум катардагы. Биз билбейбиз бүгүн соттук отурум бүтөбү бүтпөйбү, бирок өткөн соттук отурумда жабырлануучу тарапты сураганбыз. Бүгүн кезек боюнча айыпталуучу тарапты суралат, айыпталуучу тарап суралат. Андан кийин иш материалдарын изилдеп, жарыш сөзгө өтүп калышыбыз мүмкүн. Анан негизи мындай да, биз мына азыркы күндө айтып атабыз. 17 расписка бар экен. Айына 12%тен берилген. Анан мына азыр жарыш сөздө деле түшүнөсүздөр, эгер бул жерде болсоңуздар. Айына 12%дан берилсе, жылына 144% болот. Анан биз айтып атабыз, мыйзамга ылайык пайыз эсептелбейт, эгер алдамчылыкты айыптап атсачы. Пайыздан сырткары берилген сумманы эсептегенде 13 миллион тегереги, 12 миллион тегереги. Анын 6 миллиондон ашыгы берилген, 7,5 миллион калган. Аны Айда Исакова ооба деп мойнуна алат. Мен берилекмин, бере албай калдым деп. Эми биз айтып атабыз, бул жерде жана айтабыз соттук коллегияга. Макул, бере албай калыптыр. Берсин деп чечим чыгарыңыздар. Даже если күнөөлүү десеңиздер, мына отсрочка деген түшүнүк бар, баягы 5 жылга кесеби, 6 жылга соттойбу. Отсрочка берип койсо болот. Эң кичинекей баласы 14 жашка чыкканга чейин эркиндикте болсун депчи.
Мына мен ойлойм ушул иш как раз ошол мыйзамдагы жеңилдик колдонулушу керек болгон случай да. Мындай иш боюнча 6 баласы, 7 баласы бар жаш жетелек. Аялга карата отсрочка колдонулбаса, анда кимге карата ал норма колдонулат? Ушундай норма бар да негизи. Бар. Жазык кодексинде андай норма бар. Ошондуктан биз айтып атабыз, керек болсо баягы мындан башка мыкайчылык менен жасалган кылмыштар боюнча деле эркиндикке пробация менен кое берген случайлар бар. Эркек кишилерди. Эгерде аял кишини мындай эске алып жагдайын мыйзам жол берген ыкманы колдонуп сот отсрочка бериш керек деп ойлойбуз да. Анан могу коомчулукта азыр аябай талкууланып атат ушул тема. Анан баягы медиа тармактагы эки жакка бөлүнүп калгандай болду да. Ушул нерсени байкай алдыңыздарбы? Ушул боюнча кандай дейсиз? Албетте эки жакка любой эле маселе боюнча коомчулук дайыма экиге жок дегенде бөлүнөт. Кээде андан да көп тарапка бөлүнүп кетет. Бул иш боюнча деле эки тарапка бөлүндү. Бирок мен байкашым боюнча көпчүлүк баары бир адам болгондон кийин түшүнүп атышат бу жерде. Канчалык туура эмес иш кылбасын, бул жагдайда 6 баласы болсо 7-син төрөйүн деп жатса, судья мындай жолго барбаш керек деген пикирлерди мен ар кайсыл сот тармактарда, маалымат булактарынын түбүндө комментарийлерден коомчулук тарабынан окуп жатам жана ушул туура пикир деп ойлойм. Рахмат. Азыр эмне себептен болуп калды? Эки тараптын Азыр мындай болуп калды да. Негизи алып чыккан болчу. Анан судьялар чыга элек, себеби экинчи тараптын жактоочусу кичине кармалып жатат. Бирок бул жерде бала менен кайра убара кылып тияка алып кирип отурбай эле. Эч ким бул жерден Аида Исакованын баласы менен алып качып кетип калбайт да. Конвой турат, решетка турат дегендей. Ушул жерде эле кармашса болмок. Силер мына видеого тартып баштаганда коомчулук ушул баласы менен аялды решеткада көрбөсүн дештиби, айтор конвойлор алып кирип кетип калды да. Мага да бул өтө бир одоно окуя болуп атат. Рахмат. Рахмат. Азыр башталат да ушуну бир 15 мүнөттө. Кудайымча рахмат. Жиксте сүрөп коюшпуз. Жо, мына түз эфир болуп атат эже. Түз эфир болуп атат. Элдер көрүп атат, айтып койсоңуз болот да. Жо, биз иликтөө эмес эже бул. Жоошуктагы ар бир сөзүнө жооп берет, жалган айткан. Жалган информация бүт баары жооп берет. Мен бүт бардык силердин Ушуну тартсам болот сизде? бардына жооп Мына сизге тарталы десек, урматтуу ар бир жалган айткан. урматтуу көрүүчүлөр, биз эки тарапты алалы дедик десек, силердин ар бир жазган, сүйлөгөн сөзүңөрдүн баарына жооп бересиңер, баарын топтоп атабыз деп айтат. Ошондой эле бул сот аткаруучулар да бизге экинчи тарапты тартууга уруксат бербей жатат да. Эгер ачык маалымат болсо, эгер чындык адамда болсо, анда коомчулукка ачык чыгыш керек деп ойлойбуз биз дагы. Азыр бир аз убакыттан кийин соттук процесс башталат. Ар бир жалган информация деген кылгандарга жооп берсеңер, баарына Жалган информация деп бизди күнөөлөп атат. Жо, бизди күнөөлөп атпайбы? Жалган маалымат үчүн деп. Биз эмне жалган чыгарып атат? Жо, чыгарбай эле, мен айтканда эле биз сактап коелу эртең. Бизди топтоп атам, жооп бересиңер деп. Биз дагы мына ошону эметип алалы. Бул жакты тартыла деп уруксат берип атат да эми. Байке, бизде эртең жооп бересиңер деп атат. Бизге ошол факт болсун бизде. Силер сүйлөп отурган адамга сүйлөтүп атасыңар да өзүңөр. Бул жакка да эме кылып атабыз. Тийишпей отурду. Мен жүрөйүн, менден алып көргөн. Сен ар бир жалган айткан сөздөрдү жооп бересиң. Мен бүт баарын тактап койгом. Жо, эмне жалган сөз айтып атабыз эже? Бизге эмне эле жалган сүйлөп атат, журналисттер бир жакта карап атасыңар деп атат. Биз түшүнбөйбүз. Биз болгону соттук процесс чалдырып келатабыз да. Болгон соттук процесс. Экинчи тарапка сөз бере элсек, ага дагы көнбөй баарын даярдап коюп, баарын өткөрөбүз дейт да. Эми өз эркиңиз. Бүт баарын эми даярдап койдум. Ар бир жалган сөздөргө жооп бересиң. И адвокат, Проблем жок. Давайте. Баарына закон бар дейт, баарына жооп бересиңер дейт. Эми ушул боюнча карандылык. Бул уже мындайча айтканда соттук процессте азыр бул айтып аткан сөздөрү бул деген толугу менен адвокатский деятельностька киришүү деген сөз. Бул деген адвокаттарга басымдуу деген сөз. Бул азыр бизди басымдуулук кылып атат. Бул деген ушундай нерселер менен коркутуп, үркүтүп
биринчи райондук сотто да ушундай эмелерди көрүлдү. Азыр бияктан дагы ушинтип эле коркутуп үркүтүп эле бул кишиден куруп калат экенбиз да биз. Эми буларда кандай кимдин связьдары менен жүргөнүн муну да билебиз аста-астыкта. Булар аста-астыкта атат, биз да тастыктадык көп нерселерди. Телефонный переговорлор да чыгып калды выемка менен. Азыр анын баарын деген биз тастыктайбыз. Ошондо ким жалганды айтканын, ким мошенник экенин ошондо доказывать. Мен бул ишке деген процессуалдуу гана ретинде катышып адвокаттык өзүмдүн ишимди жасап атсам, мени потерпевший сторона Facebook'ta бок менен төгүп атат. Менин үй бүлөмө чейин киришип кетип атат. Ошондуктан мен принципиалдуу түрдө бул ишти эми до конца чыгарамын. И еще мен кемпир бар, Зульпия деген. Ошондон $75,000 алып, ошол распискалардын баарын актыртып чыгам. Именно ошолордун баарын ачыктап чыгам. Анан ошондо көрөлү. Ким кандай экен. Анан эмне биякта Дордойду иштеп эле, Дордойдун материалдары менен элди коркутуп, үркүтүп менен эле күмүтүп калат экен. Эмне элди ушунтип эле кыйын болуп туруп сүйлөсөң эле ушундай кыйын бекен. Бизди коркуткандай. Бизди коркутканга соттук процесстин участниктерин коркутууга эч кимге укук берилген эмес. Бул соттук процесс. Мен чыгып алып туруп тияктан эшиктен каргап шилегеним жок, урушкан жерим жок. Мен соттук процессте сүйлөп атам. Мыйзамдын негизинде сүйлөп атам. А мен мыйзам негизинде сүйлөп атсам, мени кайра, мен УКМКга сени каматам деп атат. Өзүңөр уктуңар. Мен сени дейт УКМКга каматам дейт. Жооп бересиң ар бир сөзгө дейт. Бул деген адвокатка түзмө-түз басмырлоо. Рахмат. Рахмат. Азыр бир аздан кийин соттук процесс башталат. Ошондо биз кайрадан түз эфирге чыгабыз. Бизди акмалап туруңуздар, алыстабаңыздар. Колдон келсе көп ушул видеону бөлүшүп койсоңуздар.